Салам достор, сиздер менен Топтоголок каналы. Баарыңыздарга маалым болгондой эле коронавирус илдетине байланыштуу болгон экономикалык кризис футбол дүйнөсүндө да жакшы байкалууда. Мисал келтире турган болсок, ПСЖнын чабуулчусу жана азыркы учурдагы дүйнөнүн эң кымбат футболчусу Килиан Мбаппе өткөн жылдын декабрь айында 200 миллионго бааланып келген болсо, азыркы учурда анын баасы болгону 180 миллионду түзүп калды. Ошол себептен бүгүнкү чыгарылышта улуттук командабыздын эң кымбат футболчулары жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Айта кетчү нерсе, оюнчулардын баасы жөнүндө баардык маалымат Трансфермарkt порталынан алынды. Даярсыздарбы? Анда кеттик. 10-орунда Акшумкарлардын жана Дордойдун жарым коргоочусу Кайрат Жыргалбек уулу. 27 жаштагы футболчу көп жылдар бою Дордойдун катарын толуктап, өз клубу менен бир канча жолу Кыргызстандын чемпиондугун жана кубогун багындыра алган. Улуттук командада 2013-жылдан бери оюн көрсөтүп келет. 9-орунда кыргыз футболунун алгачкы жылдыздарынын бири, улуттук команданын капитаны жана лидери Азамат Байматов болмокчу. Кайрат Жыргалбек уулу сымал эле 175 миңге бааланып келген Байматов азыр 30 жашта жана ушул кезге чейин 10го жакын футбол клубунда оюн өткөрүп келген. Азыркы учурда малайзиялык Куала-Лумпурдун катарын толуктап келет. 8-орунда дагы бир Дордойдун өкүлү Бекжан Сагынбаев. Кыргызстандын курамасы үчүн 19 оюн өткөргөн жана 2019 жылкы Азия кубогунда башка курамда баардык 4 оюнга тең катышкан. Азыркы учурда Трансфермарkt Бекжанды 200 миңге баалап келүүдө. Эгерде мындай улана турган болсо, анда курамы боюнча өлкөнүн эң кымбат клубу болуп Дордой табылат окшойт. Анткени тизмебиздин 7-орунда бишкектик команданын өкүлү болмокчу. Кыргызстандын баардык жаш курактагы командалар үчүн оюн өткөргөн Фархат Мусабеков да өзүнүн өнөктөшү Бекжан Сагынбаев сыяктуу 200 миңге бааланууда. 6-орунда көпчүлүк көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө айланган курамабыздын мыкты бомбардирлеринин бири Мирлан Мурзаев жайгашты. Карьерасында көптөгөн туркиялык жана Кыргызстандын клубтарынын катарында оюн көрсөтүп келген чабуулчу 200 миңге бааланууда. Кызыгы, Мирлан да азыркы учурда Дордойдун оюнчусу болуп келет. 5-орунда ал айдын курамында өлкө чемпиону жана жылдын мыкты футболчусу деген наамдарга ээ болууга жетишкен, азыркы учурда 225 миңге бааланып келген Муралимжон Ахмедов. Кызыгы, Ахмедов да Дордойдун курамын толуктап келген эле, бирок ал жерде көпкө кармалган эмес. Муралимжон азыркы кезде Бангладеш биринчилигинде оюн көрсөтүп келүүдө. 4-орунда Бангладеш биринчилигинин өкүлүнө ыйгарылууда. Бангладешке чейин Туркия, Малайзия, Белоруссия жана Кыргызстандын ар түрдүү клубтарында оюн алып келген Бактияр Дүйшөбеков 250 миңге бааланууда. Бүгүнкү чыгарылыштын колосу улуттук курамада 2015-жылдан бери оюнап келген 275 миң еврого бааланып аткан Тамерлан Козубаевга таандык. Козубаев Акшумкарлар үчүн болгон оюндардан сырткары да бишкектик Дордойдун алдыңкы коргоочусу катарында белгилүү. 2-орун акыркы убакытта эң көп элдин арасында талкуу болуп келген ушул тизметтеги эң жаш футболчу Гүлжигит Алыкуловго берилмекчи. Казакстандык Кайраттын катарын коронавируска байланыштуу тыныгууга чейин толуктаган Гүлжигит футбол адистери тарабынан абдан жогору бааланып, келечектен көптү үмүттөндүрүп келүүдө. Трансфермарkt берген маалыматка ылайык, улуттук кураманын жарым коргоочусу 350 миңге бааланууда. Чыгарылыштын башынан бери бизди ойлондуруп келген нерсе бул 1-орунду ким ээлейт эмес. Анткени акыркы жылдардан бери эле бул тизмекте Акшумкарлардын лидери, капитаны Валерий Кичин ээлеп келүүдө. Бизди кызыктырганы бул Москвалык Торпедонун коргоочусу канчага арзандаганы. Мисалы, экономикалык кризиске байланыштуу 2-орунда элеген Гүлжигит 50 миңге арзан бааланууда. Кичиндин көрсөткүчү болсо андан да жогору. Эгерде 2019 жылдын декабрь айында Валерий 1 миллион 200 миңге бааланып аткан болсо, азыр анын баасы 950 миңди гана түзөт. Бул чыгарылыштар сиздерди улуттук кураманын эң кымбат оюнчулары менен кыскача тааныштырып өттүк. Ишенебиз, бир аз убакыт өткөн соң бул тизмекте дагы бир жаш талантыбыз Алимардон Шүкүрөвдү көрүп калабыз деп. Андан сырткары мындай ылдамдык менен Алыкулов да прогресс көрсөтүп келсе, Валерий Кичен өзүнүн ордуна берүүгө мажбур болот. Биздин долбоорду колдоо максатында видеого лайк басып жана каналга катталууну унутпаңыздар.